мекенибиздин күчтүү болушу, өсүп өнүшү, дал ушул өсүп келе жаткан муундун чың ден соолугуна болушунан, сак саламаттыгынан түздөн түз көз каранды. 2026 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү программасы сергек жашоо мүнөзүн камсыз кылууга, ден соолукту чыңдоого, анын ичинде балдардын ооруларынын негизги себептерин алдын алуу менен оорулардын көрсөткүчүн төмөндөтүүгө багытталган. Мына бүгүнкү биз жер пайын түптөп жаткан Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушу сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүдө маанилүү аспект болуп саналат деп ишенем. Балдардын саламаттыгы улуттун келечеги жана мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги экенин дагы бир жолу баса белгилегим келет. Кудай буюрса, саут өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатка биздин балдарыбыз үчүн заманбап жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жаңы оорукана курулганы турат. Ошондуктан бул багытка мүмкүн болгон бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Бул имарат Кудай буюрса 2025 жылга чейин курулуп бүтүп, ишке берилет деп үмүт артып турабыз. Мына ушул балдар ооруканасын реконструкциялоо жана кеңейтүү долбооруна кол сунган Саут өнүктүрүү фондуна терең ыраазычылыгымды билдиремин. Зарплата, что вы подняли. Сизге чоң рахмат, ошого специалисттер токтоп калышты да. Колунан келсе чыдап Сизге рахмат чоң. Колдойбуз сизди. Баарыбыз ата-энелердин батасы сизге тиет. Чоң рахмат. Ата-энелер абдан разы болуп атат, ушундай больница болуп атат. Абдан биз да сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз. Колдон келишинче жардамдарды беребиз. Условияларды беребиз, Кудай колдон келишинче. Сизге чоң рахмат. Ушул больницанын эң улуусу менмин. Азыр мына 75-ти аркалап атам. Кудай буйрса, Кудай насип этсе. Сиз келгенден бери мамлекетте чындыгында жылыш болуп атат. Зарплаталар көп атат, коллегаларым айтып атат. Мына бул канча жылдан бери еңсеп келгенбиз, курулуп калса экен деп. Мына Кудай буйрса бүгүн ишке ашып, жылган турат. Сизге чоң рахмат. Анан бул медицинадагы квартира маселеси, ипотека маселесине койсоңуз. Ушул жаатта кичине кыйын болуп атат да. Медиктер да көп ошол квартиранын жоктугунан Россияга көргөн жакка кетип калат. Квартира боюнча дагы, ипотека боюнча дагы. Мен азыр болгон күч аракетимди жумшап атам. Ипотека, госипотеканын саясатын былтыр келерим менен өзгөрткөм. Мен келдим дагы 4%ке түшүрдүм. Мына азыр биз мен келгенден бери бир 5000 үйгө жакын квартира алдык. Мурда 5000, 10 жылда 5000 алган болсо 7-8 жылда. Азыр 1,5 жылда ушу 5000ге жакын, 2000ден ашып 3000ге жакын, жылдын аягына чейин 5000ге жеткизебиз. Квартира алды. Анан мынакей Сауд Арабия фондусунан дагы, Сауд фондусунан дагы мен тыйын сурадым, именно ушу ипотекага. Бүтүндөй республика боюнча салабыз. Бишкектин ичинен эмес, бүт райондорго, шаарларга, областтардын центрларынан жерлерди бөлдүрүп коюп, даярдап кармап турабыз. Акча келери менен биз массалык түрдө баштайбыз. Бир район анан бүтүп анан экинчи район дебейбиз. Бардык райондордо бирдей баштайбыз. Келе жаткан 3-4 жылдын ичинде бүт мамлекеттик кызматкерлерди 25 жылдык мен ипотекалык кредит менен камсыз кылып кетем деген менин планым бар. Анан дагы бир 100дөй квартира чыгат азыр буюрса, 50-син медиктерге, 50-син мугалимдерге берем деп пландап турабыз. Кезекте тургандарга. Гитте кезекте турасыңарбы? Квартира алганда ошол жерге 50-син мугалимдерге, 50-син ушу медицина кызматкерлерине Бишкектин ичинен деп турабыз да. Анан региондорго да жанагыдай үйлөрдү салсак, региондорго камсыз кылабыз.